Кемин районундагы Тегирменти айылында чакан электр энергия чыгаруучу станция ишке кирди. Кыргызстандын тарыхында бул башынан баштап курулган биринчи станция болуп саналат. Курулушуна жалпы 215 миллион сом сарпталып, анын 144 миллион сомун Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду бөлүп берди. Станциянын ачылыш аземине биздин кабарчыбыз дагы күбө болуп кайтты. Бул электр тогун бөлүп чыгаруучу кичи станция өткөн жылдын январь айында башталган. Жабдуулары Чехиядан алынып келинген. Бул турбинаны суу аз жерге дагы колдонсо болот. Анын кубаттуулугу 3077 киловатт электр тогун бөлүп чыгарат. Бул биринчиси болуп атат. Бул жылдын ичинде 4 ушундай чакан гидроэлектр, анан бирөө чоңураак болот. 20-15 мегаваттка чейин. Ушуну программаны 5 жылга биз аны түздүк. Ушул программаны Энерго холдинг менен чогуу жасап атабыз. Өкмөттүн ушул акчаны, фонддун акчасы көбүнчө биз инвестиция алып келебиз. Бул фонддун акчасы бүгүнкү күнү гарантия болуп берет да. Станциянын жетекчиси Нияз Ырсалиев билдиргендей, өткөн жылдын декабрь айында жалпы республикалык электр түйүнүндө 446.640 киловатт электр энергиясы жеткирилген. Ошондой эле бул жылы компания келишимдин негизинде пландарын иштеп чыгууда. Быйыл түндүк электр ишканасы менен түзүп, келишимдин негизинде 13,5 миллион киловатт электр энергиясын электр түйүндөрүнө жеткирүү мерчемделди. Очень много плюсов. Во-первых, это экологичность. Во-вторых, бул эң ыңгайлуу. Курулуштар тездик менен бүтөт жана каражат жагынан да үнөмдүү болот. Бул кичи электр тогун чыгаруучу станция толугу менен автоматташтырылган. Ал эми башкы тосмодон станциянын ишин алакандай эле салгандай карап, көзөмөлдөп турса болот. Эң негизгиси өзү убагында өзгөчө кырдаал жаралса эскертет. Построено по абсолютно баардык жери менен эл аралык стандартка жооп берет. Турбинасы Германиядан алынды. Генераторлору Чехиядан келди. Дүйнөлүк жана Евросоюздун талаптарына жооп берет. Бул кичи электр станциясы энергетика тармагындагы акыркы технологияларды колдонуу менен курулган. Ал тургай суунун да минималдуу агымы боюнча электр энергиясын өндүрө алат. Чоң кеминдиктер үчүн бул кубанычтуу жаңылык. Алишер Аскарбеков, Эльвира Сатыбекова, Аскар Улан уулу, Коомдук биринчи канал.